Кутман таң барыңыздарга. Биз болсо таңды биргеликте, сиздер менен биргеликте баштаган отурабыз. Амансыздарбы? Биздин студияга келген конокторубуздун өзгөчөлүгү бул ден соолукка пайдасы тие турган. Андыктан кандайдыр бир ден соолуктарга чектөө болуп же кандайдыр бир ооруп жатсаңыздар, ошол жөнүндө сурооңуздар берсеңиздер да болот. Андыктан ал эми жан дүйнөгө жанды эргиткен бир чыгармачылыктын ээси болгон келип турган коногубуз дагы бар. Андыктан сени алыстабайбыз. Бизди бир гана сыналгыдан эмес, Facebook'тан, Instagram'дан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Кызыктуу маек, кызыктуу бир чыгармалар болмокчу. Андыктан сени алыстабай туруңуздар. Жалпыңыздарга Кутман таң каалап, кайрадан жуманын бейшемби күнүндө амандашып, жалпыңыздарга салам айтып аткан. Бул таңкы региондо сиздер үчүн таңкы маанайды тартуулаган жагымдуу кызыктуу маектер менен сиздер менен кайрадан бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Ардактуу көрөрмандар, таң эрте сиздерге жагымдуу маанай каалап, жан дүйнөңүздөргө жакшы маектерди, ошондой эле музыкалык чыгармаларды тартууланга даярбыз. Сиздер менен 1 саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Аманголов болмокчумун. Кесиптешим жана өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү? Таң эрте туруу дагы бул ден соолукка пайдалуу экен. Жылуу журканды көтөрө чап, эртең менен таң эрте жылуу төшөктөн туруп, уйкуңузду дагы бир мындай курмандыкка чалуу дагы, таң эрте жумушка кетүү дагы кандайдыр бир ден соолугуңузга пайдалуу экен десек болот. Ошондуктан таң эрте туруп, ырыскыдан кур калбастан жумушуңузду бүтүрүүгө же болбосо башка бир жумуштарыңыз менен алек болууга ашыгыңыз деп биз эфирибизди баштайбыз. Таңкы эфирибизде жалпыңыздарга жагымдуу музыкалык ыргактарды тартуулайм жана ошондой эле таң эрте сиздерди уйкудан ойготом деп келип калган биздин комузун колго алып, мына жалпыңыздарга ыр сунам деп турган биздин ырчы аткаруучубуз, ошондой эле мугалим деп да койсок болот, биздин Лариса Аманова эжекебиз маектерибизде. Кутман таң. Кутман таңыңыздар менен, барыңыздар менен, сиздер менен жолугушуп турганыма өтө кубанычтамын. Келиңиз анда Лариса эже, колго комуздалып эле бир чыгармадан баштайлы, э? Ооба, жалпы көрөрмандарды таң эрте уйкудан ойготпосок болбойт го? Ооба, келиңиз. Анда эмесе кичине эртең менен үн ойгонбойт, ошондой болсо дагы Алымкан деген чыгарманы сиздер келиңиз. Аткарып берейин. Атка бир гана салганы açılgan kızıl güldeysin. Evet Bali. Bir gün oru bir gün son alım kan azabın tartsam bilbeysin. Bete gelüm aydanım, oy peyli kocakşı caydarım. Gölü kölü maydanım, alım kan gönü bir jakşıngı. Oy caydarım. Hep Bali. Kaşkardın kana tosun ayrılığı çatulu ayrılık mağa gele getey alım kan garıpka da salbay kıyın Toptomul çetken jaş kıyala tındasam bolun alım kan Akşayı joluk bulgalıga bulgasam bolun alım kan Az gün çölü ömürdü jırgasam gana boloy hey oy alım kan Ali, бар болуңуз. Лариса
эже таң эрте ушундай бир сонун чыгарма менен биздин студиябызда көрккө бөлөнүп, анан жалпы көрөрмандарга дагы жактуу болуш керек. Булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн. Кадырлуу замандаштар, эгерде биздин эжекебизге кызыккан суроолоруңуздар болсо же жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо, биздин экрандагы WhatsApp номерлерибизге SMS кат аркылуу дагы билдирип жолдосоңуздар болот. Лариса эже, маегибизди баштайлы. Албетте Алымкан деп сонун бир чыгармаларды ырдап калдыңыз да. Анан негизи эле бул чыгармачылыкка аралашуу же болбосо ушундай бир улуу бир жолдо кызмат кылуу абдан эле оор. Негизи чыгармачыл адамдардан угуп жүрөбүз да. Анан канча жылдан бери ушул чыгармачылык менен алып урушуп келесиз? Мен негизи кичинекей менен эле баштагам, музыкага кызыгып, ырга кызыгып. Апам, мен өзүм Таластан болом. Талас телевидениясына кичинекей менен эле мени сүйрөп, жетелеп ошол жака менин мемди байкап, багы чыгармачылыкка болгон ышыгымды байкап, анан комуз кружогуна катышып, анан комуз кружогунан күйлөрдү чертип, анан дастанга өттүм, анан ырга өтүп кеттим. Анан ошо боюнча эле кызыгуум менен Бейшен Алиева атындагы искусство институтуна тапшырып, ал жактан комуз менен ырдоо бөлүмүн аяктагам. Андан кийин мектепте иштедим, анан Кыргыз телевидениясына барып, радиосуна иштейм деп барып, ал жакта кичине стажировкада жүрүп, анан гастролдоп кетип калгам. Ырчылар менен, атактуу ырчылар менен эл көрдүм, жер көрдүм, анан ошентип. Чыгармачылыкка аттанган чагыңыз бул студент кезиңизде эле башталды ошондо? Кичинекей анан студент болдум, анан студент күндөрүм өткөндөн кийин толук билим алып, анан кийин ырларды жаздырып, гастролдоп, телевидениядагы съемкаларга катышып, радиолордо ырларым чыгып, ошо жакшы эле чыгып келатып, анан кийин турмушка чыгып кеттим. Ушул жагын сурайын деп аттым эле. Негизи баягы аял заты үчүн карьера куруш негизи баягы үй бүлө биринчи орунда болот, эне болуш керек, бала тарбиялаш керек деген сыяктуу да. Анан баягы өзүңүз айттыңыз, кичине солгундап калды дегендей айттыңыз да. Анан негизи эле ушул үй бүлөдө жолдошуңуз, ата энеңиздин колдоосу болдубу чыгармачылыкта? Өзүм ата энем колдоп, ошо менин спонсорум дагы, ошо колдоочуларым ошо ата энем болчу. Анан турмушка чыккандан жолдошум деле, кайын журтум деле каршы чыккан эмес. Атайын 5 жыл окуса ырдат деп башында жолдошум кызганды, анан деп, анан кайненеме рахмат, анан ырдат деп ошондой айтты деп, анан турмушка чыккан музыкальный школада иштедим. Анан төрөп калдым, ошо мен кайра бала менен отуруп калдым, кайра төрөйсүң, ошентип элечи. Жан дүйнөңүздү кыйнап турган бул чарма болду да. Аябай турмушка чыкканда баары бук болдум, бир жипке жана туш алып калган, байланып калгандай аябай буулугуп жүрдүм. Баары деле семейный болгондон кийин ал жактын өзүнүн мыйзамы бар экен да, кенен тияка бияка чыга албайсың дегендей. Бирок тойлордо, жакшылыктарда, анча-мынча съемка, жаңы жылдык дегендерге катышып жүрдүм. Жолдошум каршы деле эмес. Анан ортодо андан кийин ошо балдар менен отуруп, анан ошо буулуккан окшойм, ошо буулуккан нерсем мени бир ооруп калдым да. Анан бул деле Кудайдан берилет экен. Анан кийин аны чыгарбаса адам кысылып ооруйт экен да. Анан ооруп калып ошо ден соолуктун аркасынан да убактым өтүп кетти. Анан кийин кайра төрөп алдым, картайганда да окой. Балал бул абдан сонун иш экен. Анан баламды азыр чоңойттум, 2 жашка чыгып калды. Анан кайрадан эми быйыл жанданып, чыгармачылыкка аралашып, кайрадан баягы мурунку өзүңүздүн сүйүктүү кесибиңизге кайтып келген турбайсызбы? Анан бул жактан оргуштап турган чыгармачылык, эргүүлөр чыгып туруш керек экен. Ошондуктан кайрадан үй бүлөнү оруп бир калыпка салып коюп, сөз жок, популярный болуш үчүн эмес, өзүмдүн жан дүйнөмдүн чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн. Ошо өнүктүрүп мындай эргүү алам өзүмчү, ошол. Ырдаган сайын, Баягы төмөндө мугалим деп да тааныштырып калдык сизди. Чынында бул мугалимдик кесип дагы өзүңдүн билгениң менен башкалар менен бөлүшүү, башкаларга үйрөтүү дагы бир өзгөчө таланттардын катарына кирет десек жаңылышпайбыз. Анан комуздан да сабак берем деп калдыңыз. Канча жаштан, кайсыл жакта билим бересиз? Мына ушул көрөрмандарга кызык болуш керек, ошол боюнча кенен айтып кетсеңиз. Жашаган жакта эле ошо кирип чыгып иштеп турганга, менин кызым бир танцыга барат, бир студиядан. Ошонун жетекчиси канча жылдан бери эле чакырып аткан, мен өзүм даяр болбой жүргөм. Анан быйыл барып иштеп атам ошол жакта. Балдарга вокалдан сабак берип атам, андан тышкары комуз менен ырдаганды үйрөтүп атам. Ошол
балдар ошо жакшы, балдар менен иштешип, алар менен алаксып, алар менен кошо өзүм дагы үнүмдү распевка кылып, үнүм дагы кайрадан өсүп баштады. Канча убакыт талап кылат сизге ошол жашы бир 10 жаштагы балага канча убакытта үйрөтө аласыз? Комузду эгерде өзүнүн баягы эмесине жараша, Шыгына. шыгына жараша, бир айда эле үйрөнүп башташты уже. Комуз менен биргеликте вокалды да бересиз. Үйрөнүп калыштыр. Комуз чертип, комузга үндү кошуп ырдаш негизи оор да, тем более жаш балдарга анан сразу эле ошо комузга үндү кошуп ырдатып Көндүрөсүз. үйрөтүп атам. Андан соң. Бизде болсо экрандагы келип калган номерлерибизге смс каттар бар экен. Өзүбүз дарегине жеткирели. Саламатсызбы Лариса эже, кутмандуу таңыңыз менен сизди кайрадан Рахмат, экрандан кутман таң. көргөнүбүзгө рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиз көбүрөөк сүйлөбөй, музыкалык чыгармалардан ырдап берсеңиз абдан жакшы болот эле деп 27-17 миң бүткөн абонент смс жазды. Келиңиз анда бир жагымды чыгарма көңүл бурат окшойбуз, Ооба. Комуз менен ырдап берейин, анан кийинкисинде акапелла ырдайбыз. Абдан соң. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мемиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң утмуш акчыны да карат, көп караба жүрөгүмдү жарала. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын карала. Кеде бүркө, кеде жарты табамын, кантип сенин кыялыңды табамын. Мен өзүмдү эркөкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Мен өзүмдү эркөкүрөк көрсөм да, ээрчип жүргөн көлөкөңдөй санадым. Али, бар Андан болуңуз, соң. булбулдай үнүңүз өчпөсүн, эч качан чыгармачылыкта сонун бир чыгармаларды шөкөттөй бериңиз. Ооба, сизге келген дагы бир кабыл тилектер бар экен. Саламатсызбы? Сизге чыгармачылык ийгилик, ден соолук. Келечегиңиздерге чакырсак, кечелерге чакырсак келип ырдап бересизби дейт. Ооба, албетте, чыгармачыл адамдар Жакшылыктарга, тойлорго барып ырдайт. тойлорго ырдайбыз да. Ошондо сизге бул жакта дагы телегүүчүлүк абдан кызык болуп калмыш керек. Эжекени каяктан тапсак болот Лариса эжени депчи. Азыркы заманбаптын интернеттин заманы сиз Инстаграмда катты аласыз да. Инстаграмда бармын, ооба. Ошол жакта эмне деп табыш керек сизди? Лариса Аманова деп жазсак Десеңиздер чыгат экен, соц тармак аркылуу байланышат экенбиз. Анан Лариса эже айтып өтсөңүз, төмөндө комуздан сабак бергениңиз тууралуу да кеп кылып калдык. Анан жалпы көрөрмандарга кызык болуп атса керек, канча жаштан канча жашка чейин кабыл аласыз? Анан окуу өнөтү кандай? 8 жаштан 80 жашка чейин дебиз. 90 жашка чейин. Чекте жок бирок. Негизи баягы комузду кызыгып үйрөнөм дегендерге мисалы үчүн канча убакытта үйрөнсө болот? Мунун сырлары кандай? Ошо жана башында айтып өттүм, шыктарына жараша ошо бир айда уже эгерде ошол өзү дагы күнүгө заниматься этип үйгө үйрөткөн нерсени Тапшырманы аткарса, баягы эс тутуму жакшы болуп, ошону алып кетсе, бат эле үйрөнөт. ошондо бир чыгарманы толук ырдашабы бир айдын ичинде же эки чыгарма болобу? Бир айдын ичинде бир чыгарманы комуз менен ырдап үйрөнүп калды. 2,5 айда бир кызым 2 ыр үйрөндү. Калды. Андан кийинкиси өздөрүнөн турган да, аң сезими менен, угуу сезими менен ырдап чертип кетсе болот. Ооба. Эс тутумдары жакшы болуш керек да, жаңылбай үйрөткөн нерсени.
кайра ошо так ойнош керек да, слух жакшы болуш керек. Баягы чыгармачылыкта чыгарма тандоо дагы бир өзгөчө ролду ээлейт да. Анан байкашыбызча караганда бир элдик чыгармаларга көбүрөөк басым жасайт окшойсуз. Кандай чыгармаларды тандап ырдайсыз негизи? Мен өзүм ошо элдик классикага жакынмын, өзүм башынан эле ошо комузду үйрөнгөндөн баштап эле мен күйлөрдү чертчимин, конкурстарга барып жүрдүк, мектептен, андан кийин дастандарды ырдатчы менин мугалимим. Көрсө ошо үнүм ошого ылайыктуу окшойт го, алар да билишет да. Бирок мен өзүм дастанын жактырбай эле ошо элдик ырларга өтүп кеттим. Өзүңүз айтып калдыңыз, гастролдоп жүрдүм, чыгармалар жазып алып дедиңиз. Коржунда канча чыгармаңыз бар өзүңүздүккө тандык? Менде 10 бар. Бир өзүнчө бир альбом турбайбы? Ооба. Жар-жардан баштап дейм. 6 жаштан баштап? Жар-жардан. Жар-жардан. Эң биринчи жар-жардан баштап атты. Жар-жар бала жыты деп. Ооба. Негизи чыгармачыл өнөр ээлери баягы бир эле талант менен эмес, бир нече таланттын ээси болот да. Көп учурда байкап жүрөбүз. Анан айрым учурда ушундай бир медиалардан, эфирлерден бир ырчынын бир өзгөчө талантын көрүп калсак, биз таң калабыз да, чынында. Ар тараптуу өнөр ээси болот эмеспи. Анан айтайын дегеним, комуздан тышкары дагы балким башка аспаптарды ойнойсуз же көрүнбөй жаткан, эл билбеген, жолдошуңуз билбеген ушул эфирден айтсаңыз кандай таланттарыңыз бар? Мен билбейм кандай талантым бар, мындай ар кайсы үнүмдү ар кандай кылып сүйлөп, ушундай кылып өрчүмүн да, тамашалапчы. Үн коштоо жагынан, кемпирди тоорап, ушундайчы, өзүмчө мындай кудулданып, ушундай жагым бар да. Азыр түз эфирде ошондой кылып көрсөк болобу? Ага даярданып келем. Ал убакыт уже өтүп кеткенден кийин сизге үн дагы башкачараак таасир берет болуш керек эсе. Бирөөнү аткарасыз да. Бирөөнү турайсыз. Бул болсо мен кесиптешим, жоксо мен үнүмдү кылып сүйлөй аласыз. Жок, бирөөнүн үнүн турабайм эми. Мисалы, кемпирлерди туурап, мындай Улуу муундагы апаларды, ошого окшоштуруп, ушундай. Төмөндө акапелла чыгарма деп калдык. Кандай ошол чыгарманы суранабыз сизден келиңиз. Макул издеп жүрөм да, чыгарманы аткарып берейин. Өзүм ушулардан аябай эргүү алам дейм. Биз дагы эргиличи. Сиздер да эргиңиздер. Өзүңдү көп ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм, түшүмдө апкарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдүң айы жолукканда сиздеп жүрөм, сыртыңдан көзүм түшүп суктанамын, сөз кылсак кыздар сени кызганамын, айлыма келер бекен бастырып тез, азаптың айы айлуу түндө уктабадым, сен менен колтукташып көл бойлосом, ак чабак балык болуп көлдө ойносом, асылып чарчасаң да моюнуңа, кумарым ай канмайынча жөн койбосоң. Эртең менен эрте ырчылардын үнү ачылбайт дейт, бирок эжекесинин үнү абдан эле салып экен. Ооба, сиз ырдап атканда биз кадимкидей образга кирип, ошолор менен жашап кеттик. Чынында өзгөчө бир мааниси бар сонун чыгармалар болду да. Ооба, абдан сонун. Баягы чыгармачылыкка жаңы аралашып, кайрадан кириштим, үй бүлөнү бир ортого салып, өзүмдүн үй бүлөмдүн очогун түптөп коюп деп айттыңыз да. Анан алдыда чыгармачылыкта кандай дагы бир сонун жаңылыктар болгон турат? Буюрса, клип тартабыз деп жолдошум экөөбүз сүйлөшүп атабыз, жакшы карап атабыз. Ошондо карап атабыз дегендеги кандай ырга басым жасайсыз? Азыр көбүнчөсү сүй тарабы калбады. Көбүнчө сүй тарабы, жаштардыкы башкача стилде болуп атат го, анан меники ошо өзүмдүн эле стилимде болот го дейм. Бир калыпта эле. Ооба. Ата эне же болосо бала жөнүндө. Мен эстрадный ырларды ырдап көргөм, ал менен клип тарттырып, бирок мен ал убакта жаш болчумун, анан
азыр ошо өзүм үнүм народный, анан ошо өзүм үнүмө жарашкан эле ырлардан ырдап чыгамбы деп ойлоп атам. Убагында да клип тарткансыз. Ооба, клип тартыргам. Убагында да сиз бир орунду ээлеген ырчы сизде болчу деп айтышкан да, жылдызы жанган. Абдан сонун. Жакшы ырдадыңыз, эжеке. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн дейт. Рахмат. Сизге дагы жакшы бир каалоо тилектерди айтып кеткен тилегөчүбүз бар экен. Сизге ыраазычылык эжеке. Бизге келип, таң эрте келип үнүм чыкпай атат деп ырчыларды айтып эмеспи? Эртең мен ырдай албайм деп, бирок сиз андай болбой, бир эмес бир нече ырдын түрүн атап бердиңиз. Сизге ыраазычылык, сизге эмнеткен микрофон. Чоң рахмат. Мени ушул эфирге чакырганыңарга. Ушу кыргыз элиме биринчиден тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Ошо бакыт өмүрдө жакшы өмүр сүрө берели. Элибиз менен эл аман, биз аман, журт аман Чоң дегенде. рахмат, чыгармачылык ийгилик, эргүүлөрдү каалайбыз. Ал эми телекөрүүчүлөр бизден алыстабаңыздар. Бир нече мүнөттөрдөн кийин кайрадан төрүбүздөн экинчи конок орун алмакчы. Сиздер менен ден соолук багытында сүйлөшөт экенбиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.